Жайкы эс алуулардын башталышы менен балдардын коопсуздугун камсыз кылуу өзгөчө актуалдуу маселелердин бирине айланат. Мындан улам жай мезгилинде коомдук тартипти сактоо максатында милиция кызматкерлери көлмөлөрдө, агын сууларда жана адамдар көп жүргөн жерлерде патрулдук иш-чараларды жүргүзүшөт. Мындай түшүндүрүү иштери бул жолу Кайрыма көлүндө болду. Базаркоргон район аймагы боюнча бүгүнкү күндө Акман айыл өкмөтүндө Кайрыма көлү бар. Бул жерге бир жумада 2 жолу келип, жаш жетеликтерге, чоңдорго ичип алып, сууларга түшүп, чоң адамдарга дагы биргеликте профилактикалык түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Сууга чөгүүнүн алдын алуу, суу кырсыктарын, ошондой эле район аймагында агын суулар, көлдөр, каналдар бар. Ошолорго дагы жашоочулардын үйүндөгү кудуктарга чейин түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Бүгүнкү күндө анча-мынча адамдар култабай коет. Ошол кудугун култтап, өзүнүн коопсуздугун сакташ үчүн бир катар түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келе атабыз. Базаркоргон районунда жайкы эс алуучулардын көпчүлүгү мына ушул көлгө келишет. Катарында бир эле райондун тургундары эмес, Жалал Абад шаары, Сузак районунан келген эс алуучулар да бар. Алардын коопсуздугун ата-энелери менен катар эле Кайрыма көлүнүн жээгинде ижарага алып иштетип жаткан жарандар да көзөмөлдөйт. Күндө постоянно эле өтөт элдер. Биз как положено бир 2-3 адам свисток менен, ышкырык менен как положено карайт наракты, биракты эгер өтүп кетсе турган болсо ышкырып, аякка өтпө, чекеде түш деп. Ишо тигил жактан кирип атканда дагы балдарын эскертебиз, балдар жакшыраак болушунча деп. Жаш балдарды анан болушунча мас адамдарга да эскертебиз да. Эми буларга өтө карап турабыз да, бирөө бардыгын карайт. Азыр эми дагы келишет. Кызым келет, келиним, кызымдын неберелери дагы кимдер бар жок азыр келишет да. Азыр эми берди ушу эс алып кеткени келдик. Балдарды карайбыз да, көзөмөлдөп турабыз. Сөз көзөмөлдөп турбасаң болбойт, баары карап туруш керек. Милиция кызматкерлери эс алуучуларга атайын бөлүнгөн жайларда гана сууга түшүүгө, ал эми ата-энелерге балдарды кароосуз калтырууга жол бербестигин эскертишүүдө. Ага катар бул көлгө эскертүү баракчалары да тынымсыз илинип турат. Деген менен эс алуучулар тарабынан мындай көрүнүшкө кайдыгерлик менен мамиле жасалат. Биз мындан 1 жума 3 күн мурун дагы илип кеткенбиз. Илип кеткен баракчаларды кандай десек, жаш жетелектер болсо алып, же ыргыт ийип атышат, же башка нерсе иштетип, же көлгө ыргытып жиберип атат да. Бул нерсени өзү негизи бул илингенден кийин бул нерсе туруш керек бул жердечи. Буну дайым келип илип кетип атабыз. Карап бүгүнкү күндө кароо жүргүзөбүз. Мындан кийин сөзсүз бул дайым илинип турат бул жерде. Мындай иш-аракеттердин бардыгы суудагы кырсыктардын алдын алуу максатында жүргүзүлүп жатат. Эске салсак, Базаркоргон районунда жыл башынан бери 3 жаш өспүрүмдүн сууга чөгүү фактысы катталган. Анын 2-сү куткарылып, тилекке каршы 1 өлүм менен коштолгон. Жаңылай Болотбекова, Манас Назаров, Базаркоргон району.